акыркы ушу 25 жылдын айлана тегерегинде мен өмүрүмдү кыргыз элимдин келечеги жаркын болсун деп демократиянын келишине арнадым да. Анан бу көсөнүн акылы түштөн кийин келетмиш. 3 революцияга катыштым мен. 90-жылдарда Советтер Союзу кыйрап, Кыргызстан көз каранды эмес мамлекет болгону дагы чукул бурулуш болгон. А революция деген өзү чукул бурулуш тарыхта. Андан кийин 5-жылы, 10-жылдагы революциялардан кийин мен бир ушундай тыянакка келдим да. Кеч болсо дагы. Бизге 2 революция жетпейт экен. Тынчтык эле түрүндө. Мен ушуну гезитке жаздым. Мен дагы 2 революцияны эңсейм деп. Анан кийин бирөөлөр окуп алып, кокуй бу топчуке деген өзү мунун эмне арт жагында бир мотору барбы революциялык. Бу тынчыбайт турбайбы? Дагы эле революцияны эңсеп жүрүптүр дейт. Мен айттым, жок, силер көргөн 90-жылдардагы 5-10 жылдардагы революцияларда эмес. Мен башка түрүн эңсеп атам десем, анан суроо берип атат. Кайсы түрүн дейт. Мен айттым, биринчиси ал оппозицияга чейин, бийликке чейин ар бир адам мен бийликке барам, кыргыз үчүн кызмат кылам, ошол мамлекетти оң жолго салам деген адамдар болсо, анда өзүн өзү тарбиялап, ошондой бир эң биринчи ыймандуулукка тарбиялаш керек экен, нысаптуулукка. Ыймандуу болбосо, нысаптуу болбосо, анда бийликке келгенде бийликтин жанагындай азгырыгы, албарсысы, муну ала кой, муну жей кой, анан кийин мени баланчы жерге коюп кой деп, анан кийин миллиондогон акчаларды алып келгенде, ошо туруштук бере турган аң сезимге келиш керек экен. Бул чын эле аң сезимдеги революция. Бул тарыхый инсандын өзүнүн жан дүйнөсүндөгү революция. Бул мамлекеттик жетекчинин көз карашындагы революция. Эмне үчүн мисалы бу Америка Кошмо Штаттарынын алгачкы биринчи президенти Джордж Вашингтон, бул улуу адам болгон, улуу генерал, 2 жолу президент болду, 4 жылдан. 8 жылы бүттү, 8 жылы бүтүп баратканда анда көпчүлүгү чогулат экен да, ошол эле сенаторлор, ошол эле депутаттардын көпчүлүгү чогулуп туруп, сен 3-чү жолу болгун деп атат. Анда ал эме кыргызча айтканда мен өлтүрсөңүз да болбойм дейт. Эмне үчүн дегенде, эгерде мен Американын алгачкы эле президенти, анан биз кече күнү эле кабыл алган конституцияны бузуп, анда экелеме өрөт деген жери бар. Ошол бузуп 3-чү жолу президент болсом, анда мен келечектеги биздин муундарыбызга өтө жаман өнөкөт калтырып кетем деп таптакыр болбой койгон экен. Бирок дагы ошол эле Америкада өткөн кылымдын ошо 30-40 жылдарда атактуу Делано Рузвельт деген киши болгон, ал шал адам болгон. Америка таптакыр кризистен артып, ары жака барып депрессияга түшүп калганда, ошол киши 4 жолу президент болду. 4 жолу. 3-чү жолу конституцияга кошумча киргизишти. 4-чү жолу кошумча киргизишти. Ал башка сөз. Ошондуктан эмне үчүн ошол биринчи президентти, анан кийин жанагы Делано Рузвельтти уламдан кыйнашып турду. Эмне үчүн? Себеби дегенде Американын көпчүлүгү, анын ичинде сенатор, берки партиялаштары түшүндү. Мындан ашкан эч кимибиз жок. Ыйманы жагынан, мамлекетке өзү кыйшайбастан кызмат кылуу жагынан, өзүнүн жеке кызыкчылыгына караганда мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын аясманга көкөлөтүп кое турган эң мыкты адам ушул деп ошону эметип атпайбы? Ошондой адам жетпей жатат Кыргызстанга. Бир сөз менен айтканда, өзүнүн жеке кызыкчылыгы, өзгөчө чөнтөк кызыкчылыгы, бүгүнкү бийликтегилердин көпчүлүгүнүн, тиги депутаттардын басымдуу көпчүлүгүнүн так ошо жеке кызыкчылыгы Кыргызстандын жалпы мамлекеттик элдик кызыкчылыгынан
жогору болуп кетип атканында эң бир биздин оорунун жанагы рак деп коет го. Кыргыздар кара шишик деп коет. Ошол рактын кара шишигинин ушунчалык чоңоюп, килтейип кеткен жагы мына ушунда. Бул биринчи революция. Ал эми экинчи революция демек ал бүгүн Кыргызстандын реалдуулугунда. Бүгүн 70-80% бүтүндөй шылуундар отурат деп айттым мен. Же ошо шылуундарга жол ачып бергендер. Мисалы, мен ачык эле айткан кишимин. Байекова канча жолу Акаевка ошол биздин мыйзамды бузуп, анан кийин жол ачып берип отурду. Азыр болсо ошол эле Байекова 60 миңге жакын пенсия алат экен бир айда. Кана айтыңызчы, менин кыргыз элимдин арасында жайы кышы дебей өмүр бою дегенде колхоздордо, совхоздордо иштеп, тиги завод фабрикаларда иштеп, өмүр бою бир жолу могу Бычка деген каналдын сол жегине барып, мамлекеттин эсебинен же профсоюздун эсебинен эс албаган адамдардын пенсиясы 3 миң, 2 миң, 5 миң, мейли 10 миң болсун. Эмне үчүн Байекова кошулар, анан кийин өмүр бою бийликтин атына минип жүргөндөр анан кийин 60 миң алыш керек. Кээ бир кишилер 140 миң алгандар бар да. Кыргыздын көбүн киргиз кылган Усубалиевтер дагы азыр 50-60 миң пенсия алып атат. Мен мына анан каяктагы адилеттүүлүк деп коебуз. Ошондуктан мен сунуш кылдым да жанагы 10-жылы жанагы бийликти тазалоо деген иллюстрация ансыз канчалык шайлоо өткөрсөңүз дагы шайлооңуз таза болбойт. Ансыз кечеүнкү Акаевдардын, Бакиевтердин жана башкалардын куйруктары эртең деле келе берет. Алар пенсияга чыккандан кийин дагы алардан кийинки бала чакасы, шакирттери бүтүндөй ошолордун артынан келе берет, партиялаштары үйрөнө берет. Бул өнөкөт болуп кетти да, мен ошон үчүн айтып атам, экинчи революция керек. Эмне үчүн Чехословакия оңолуп кетти? Эмне үчүн Чехословакия экиге бөлүнгөндө словактар өзүбүзчө мамлекет болобуз дегенде, чехтер ал жакта Европанын эң бир өнүккөн өлкөлөрүнүн бири, эң бир алдыңкы элдеринин бири. Чехтердин ичинен бирөө таш ыргытып койбоптур тиги. Эмне үчүн бөлүнөм деп атайсыңар деп. Тыптынч бөлүнүп кетти. Тыптынч. Эми азыр чехтер дагы абдан салыштырмалуу да, жакшы өсүп атат, словактары дагы. Эмне үчүн венгрлер биздин туугандар болот, булар кыпчактар да. Атактуу Адыл Баатырдын эли да бул, Атилланын эли да. Эмне үчүн венгрлер ушунчалык өсүп атат? Эмне үчүн поляктар азыр алдыга кетип атат азыр? Эмне үчүн? Себеби дегенде булар жанагы дүйнөлүк социализм кыйраганда, булар революциялык жол менен бийликти тазалап алды. Люстрация деген биринчи Чехословакияда кабыл алынган. Анан Венгрия, Польшада, анан могу Прибалтиканын, Эстонияга окшогон өлкөлөрү ошолордун жолуна түшүп, ушунчалык тазаланып алды. Көрсө мамлекеттик бийликти айнытып аткан шылуундар, ажыдар, желмоостардан арылыш керек экен. Кыргызстан арыла албай жатат. Бул муундан, толкундан биринин артынан бири келип атат да. Ошондуктан мен 10-жылы сунуш кылсам, ошол 10-жылы турган кечеле биз бийликке келсек жыргатабыз, куунатабыз деп жүргөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн көпчүлүгү колдобой койду мени. Эмне үчүн колдобой койгон? Бирөөлөрү жооп берди, эртеңки бүрсүнкү жаңы депутаттар келет, жаңы жогорку кеңеш ушундай мыйзам кабыл алсын. Мен ошондор айткам, жаңы жогорку кеңешке көпчүлүгү акчанын күчү менен келет. Көрүп турасыңар, добушту сатып алып, дагы ушундай болду. Эми келерки жылдагы шайлоону айтышып атат, мына ушундай болот, андай болот. Мен ишенбейм. Мамлекеттик бийликти тазалап туруп, анан кийин мен жакында кайрылайын деп атам. Ошол могу депутаттардын арасында, өкмөттүн арасында, сот, прокурорлордун арасында дагы ошол кылмыш иш кылып, анан буйтап ошол түрмөгө түшпөй жүргөндөрү бар. Жана айтып кеттим. Мен ошондой революция керек да, ансыз канчалык аракет кылсаңыз дагы жанагы биометриялык анака киргизебиз, тигиндей мындайыңыз дегендин бири дагы күчү жетпей калат. Ошондуктан менин оюмча ушул эки революция Кыргызстанга бул болот, бирок качан болот?
эл дагы эзилип, эл дагы кыйналып атып, анан кийин ондогон жылдардан кийин болобу, же бир 5-6 жылдан кийин бир мындай жарык келечек көрүнө баштайбы? Кеп ошондо. Мен ойлойт элем, ошол жок дегенде бир 5-6 жылдан кийин ошол бир жарык дүйнө көрүнүп, Кыргызстаныбызга бир кеңири жол ачылсын деген үмүт.